Нет, смотрите, я понимаю вас. И сіздерді мені түсінушіңіз керек та? Biz seni düşünüyoruz. Sizler süreçtiniz. Bu aldığına gelse atan bunun geç buladı da. Çınlar sen. Şunday buladı. Çınlar. Aldığına gel otaz. Makul. Şunday. Torames boltur. Ладно. Mirge gel olayım. Şunday. Çok ayta. Sen ayt. Misal için onça son bir de. Маған соны керек. Мен деген азыр айтқан. Участок керек. Алышым керек. Участок мен азыр беріп қойғаныма деген, ошаққа деген бір жер Үй берсін керек. Жашатыш керек. Ал деген квартира жашап атат. Мен жардам беріп төлеп отам агачы. Ар күн бирден өз деле айлыга жетпейт. Мен ошентип эле жашап келет да ушул жылда эми айла жок. Эми ошого жашатыш керек болуп атпайбы? Аны ошентип деген эми вот и все. Акча деген эртең күн билесиң. Кайра жок болуп калат, анан ал эмне кылат? Bularga qo'llab chiqarmasam жо'qolib ketadi. Şu yerin oruna yer verelim, şu oradan içine. Mаған белгілі бұл. Жана деле ушундай биз үй жеп бузулуп калды, бизге ким жооп берет? Az жана эле ушундай келишимде. Бердиңер маған эчтеке Келбей койдуңуз. Канча жыл Daha gerektiğimiz vakti çıkayın. Siz girip çıkandan keyin ellerге Direkt uçarsan da bizim verin. Bu yerden. Yok özümün. Özümün iyiyim Қайсы derim. жерде бұл? Ne oldu şimdi? Havadan ne oldu? Мен берсеңіз жазып беріп қояды, без проблем. Үйге тұрып кетіңізші. үйгө киргизчи мындан баштап. Aşkımaya kaçtı, bana çıkartmaya çatal. Havada kalalım. Havada kalalım. Açtı. Yetişemiyor şu yana çatal. Yakışıyoruz gerek. Bir kere bana çıkartmaya başı dolu getiriyor. Ağabey yeni başa bir yapıyorlar. Çaşıklar var. Adamla bir yerde çok bir yerde düşmek yok. Ay bu bakma ne kimleri kendine var. Emine basın çayıydı. Eldim bak cılım bak. Koca batıştan. Ölsen ekini bekeceğini ötersin. Açtın düğün. Alacak hasbine. Düğün açılası gerek. Açılası gerek. Evde kulunu bağırmaya gerek. Tamamen alalım. Ustanbay kim kayqalin ketip atat. Жоқта сен анда бақша кетіп мен шарт түстіріп атам сіздерге бір-екі айға мен квартира маяқтан тауып сіздерге снимать етіп беремін. Бір-екі ай жашап тұрасың, ана дальше өзіңіз решение қылып кеткілі. Мына ошого мүмкүнчүлүгү мен сурашып атам. Bir-екі ай бұл жерден квартира тауып беремін сіздерге. Давайте сөздік. Өзіңіз менің айтыңыз еркекше. Мондай қылайын болды. Сіздер ішіліп тұрып кеткілі, атқышты бергілі, мына мояқта емонжы ел күйе тұрады. Жазып бергілі арысыңарды. Проблем жоқ, бүттір. Свидетелерім көзінше, мына ұшыларым көзінше, мисаларым көзінше, фото аппаратшы. Что бияққа тиешің болып өтіп спокойно кеттім мен, келбей. Ана ұшы менен кетесің, мен саған мол терезелеріңнен тигінен шығарып берейін анда. Чтобы сен да қалада. Ошоны көп берейін. Ол сөйлестік. Өлек естеген керек. Тамды бұзып, бұзған неге барар білесің. Не болып атасыңдар?
Ошондо Ağabey söyleşiyor. Экөөбүз сүйлөшөбүз. Sizde akça var. мен кредитте жашап атам. Мейли. Мен кредитте бар. Қанша бересіз? Сразу айтыңыз. Билбейм канча турат болмуш. Ну, кубу азыр допустим да. Аке, ошон көп. Подождите вы. Қанша ошондай көп суын полный сенат чыгарып бересіз. Реально канча? Аке, мен базарда билбейм сен. Мен билем. Болганда чалып тура интернетте сурайын. Сен реально өзүң Қанша болса беріп Түпкү тамыры могул 2008 жылы ошондо анда колхоз Красная Заря деген бар, мына ошонун чечими бар да. Ошонун чечиминин негизинде биздин чоң апабызга ошол жерден 43 соток жер бөлүнөт. Из них 0,31 орошаемой пашни, 0,1 багарной пашни, 0,02 сенокосной депчи. Ошондой бизге чечим менен колхоз берет. Колхоз чечим чыгаргандан кийин анан айыл өкмөтү аны бекитет. Чечим менен, айыл өкмөт чечим менен бекитилет. Ошентип отуруп анан бул жерди эмеге өткөрөбүз. Чечимдерин алып госрегистрге барып өткөрөт да. Аяктан анан жанакындай көйлүк алганбыз да. Свидетельство о праве частной собственности на земельный участок доли да. Анан ошо боюнча 2008 жылдан бери ал жер турган, ал кезде аякта поле болчу да, бүт элечи. Тала болчу. Анан ал тала ошо турат ошончо жылдан бери эч ким деле аяка киришпейт, эчтеке жок. Анан аякта себелик деп барганбыз. Биринчи бара ченегенде барым, мен ошондо мамам менен чогуу баргам да, мен. Барып ошону ченеп бизге госрегистрден келген да, ченеп көргөзүп берген. Биздин бир жагыбызда тиги бирөө жапжашыл болуп туруптур, беде сеп койгон экен. Эми аяк тала. Эч ким жок. Биз болсо мен ошакта ошо талады бала кезде ойночумун, айкылачы. Мен ошакта өзүм төрөлүп өскөм, чоң атам, чоң апам ошо колхозда иштеген. Мамам ошо колхозда иштеген, папам ошакта иштеген ДСУдачы. Анан ошентип турду, анан бир күнү эле мага айтып калды. Тиги тияктын баары аябай эме болуп атат. Каш болуп атат, стройка жүрүп атат деди да. Эмне стройка жүрүп атат десем, жердин баарын эле базып алып үй салып атышты аяк деди. Мен таңдадым, аякта деген эме болбойт, аякта деген эме да дедим, поле да десем. Ошо полянын баары үй болуп баштады аякта дейт. Эмне кыласың, салса сала берсин, алар өзүнө өзү жооп бере берсин деп койдум да. Тийбейли ок кой деп. Көңүл бурган жок, мен аны кылыш кереги жок дедим да. Эртеси күнү анын баарын келип бусуп салат да. Кереги жок дедим, аны жөнөбүз. Эмне кылабасың да деди. Турбөсүн дедим. Ошентип турат жерибиз. Анан бир күнү мамам айтып калды, тиякты бүт жакындап атат. Биз жака эле келатат, уже жакындап эле келатат деди. Анда деле көңүл бурган жокмун, айтсамчы. Эми жакында берсин, ар ким өзүнө жооп берет деме. Өзүнүн ишине өзү жооп берет. Ал жерлер эртеңки күнү деген мыйзамсыз, ал деген поле. Аны деген анан талкап салат баарын аяктын баарын деп ошентип койгон мама. Анан бир күнү апам айтып калды, тиги Рустам, биздин кошунабыз бар да. Полянычы. Кутбосунбайка деген. Ошол келди. Кошулбайлык болуп атат дейт. Кандайча кошулабыз дедим да. Эми себеби аны менен чогуу кошулсак, ошондо чоң жер болот деди да. Ошондо мындай участокко бөлгөнгө туура келет экен деди да. Аны менен биз кандайча кошулуп калабыз, эмне кылып кошулабыз дедим да. Ошону эми жөн эле кошулабыз. Аныкы чоң экен деди. Аныкы 1 гектар бирдеме жер экен да. Аябай чоң деди аныкы. Биздики кичинекей болуп атат да, 43 соток болупчу. Ошондо мындай бириксек, биз узундан кетип атат да. Бүт барлык ошону узундан кетип атат да. Ошондо биз бириккенде мындай туура келип калат экен бөлүштүргөнгө деди. Анан бир күнү анда мен сүйлөшөлүкчү дедим, абайке мен эмне дейт, кандай экен деп. Анан эже экөө келишти. Кечке мал келишти, сүйлөшсөк, ошондой кылып эметелик, мындай бөлүштүргөндө ошондо туура болот. Көчө да чыгыш керек. Узунунан 500 канча метр да аяк. Көчө чыгыш керек, ошондо мында бөлгөнүбүзгө да туура болот деди. Анан сүйлөшүп отуруп анда хорошо жик, анда бөлүшсө ошондой ок, эми баары бир канча да меники силердин ичиңерде башы эле капля в море. Силердики там почти там 2 гектарга жакын экен меникимде 0,43 сотка. Десем, анда ошондой аларга да жакшы болот да, көчө чыгат да дальше. Ата бер жактан бүтүрүп калат да. Хорошо дедим, сүйлөштүк дедим. Все анда дедик, анан ал жерлерди азыр бөлөбүз деди. Трактор менен алып келип бөлүшөбүз деди. Мейли, бөлүшө бөлгүлө дедим. Анын проблемасы жок.
макул дедим мен. Бирок ал кандай болуп калат дедим, ал мыйзам чегинде болбойт десем, Айрустам аяктын баары ужас. Бул жерге келип бул жерде эч кимди эле көрдү, аякта свет столба жол пайда болуп калды. Таң калгам, кандайча свет столба калды, жол пайда болуп калды десем. Барып көрсөң бир күнү деди. Мен бир күнү барайын деп, мен өзүм жумушта постоянно эртең менен кетем, кечинде келем, ушинтип жүрөм да убактым деле жок. Мамам тиякта бар эртерээк эметерээк деди, кут болсун деп айке менен бөлүштүрүп алак. Анан барып кут болсун айке бир ошо көргөздү да, 16 сотакта ошол жерде да көргөздү. Анан могу жерден деди көкөс, все хорошо, ошол жерден болуп туруп, ошол жерден экен. Анда ошо бир чоң жер экен деп туруп, все хорошо, дан четтерин эмеге чаап салды. Жол болуп чыкканга канча 10 канча метрден бери узундугу чыгат экен, ал сеникини кемийт деди да. Сеники канча чыкпайт деди, 40. Макул дедим, анда чыкпаса дагы эмне кылак, эми жоктун ошо буйруганы болсун деп калдык. Ошон участок бизге чыгарды. Ана макул деп ошойдон жүрдүк. Анан эле мамам айтып калды, бирдеме кылыш керек, аяк салыш керек, ашмар аякта деген кут болсун жерин басып башташты деди. Байкин жерин басып атасың, ооба биз экөөбүз деген немеге баратабыз азыр, губернаторго баратабыз деди. Акимиятка бардык деди, губернаторго кетишти ошол кезде, бир 2000 ошо канчанчы жылдар, бир 15 захват болуп атат депчи. Келүүлөр салып атат, ызы чулуп атат деди. Анан таң калып калдым, анын баары эмне кандайча салынып атат аяктын баары деп. Мен жүрдүм, мен мепте өзүңөр бүтө эле да, ал эмне бизге тийишкен жокпу дедим. Жок, тийишкен жок деп, кут болсун байкең айтып атат, жүрүп губернатор барып келелик да деди элечи. Чогуу жүрөт да, эми пенсионер жүрөт. Бир күнү барып келейинчи дедим, аякта жүрүңүзчү баралыкчы дедим да. Барсам эмес сага. Мен немеме чейин келиптир. Сосед болуп калыптыр элдер жүрөтчү. Үй, кадимки эле үй турат. Таң калып калам, ушак ушундай коет. Карасам, баягы столбалар, светтер, көчөлөр, шагыл төгүл, кадимки эле болуп калыптыр да. Ошондо шек келдирдим да, эмне болуп кетти депчи. Эмне мыйзам ушуга жол бердиби ушунчалыкка, эч ким токтотпойт да муну депчи. Анын кут болсун байка болсо тиякчы ызычы болупчу. Аныкын басып атат, укмуш басып баштады аныкын. Аныкы чоң болуп атат да, меники баягы кичинекей эле билинбей атат да. Ошентип жүрдү, анан биз кошуларга айтып койдук, бер жакта байкеге айтып койдук, эми бирөө жарым келип калса, бизге айтып коюңуздар деп телефон берипчи. Макул деди. Анан бир жолу ушу чалды ал. Чалып калды, биякта бирөөлөр жериңди касып баштады депчи. Алып эмне болуп кетти деп келдик. Келсек бирөө аны сатып алыптыр. Ошондо эмнеге деди, жанакы бир машинеге алмаштырыптыр да. Мен машинеге алмаштырып алдым деди. Эсесиме карындашым чалат деди. Машинеге алмаштырдык деди да. Айттык, бул менин жерим, бул сенин эчтеке эмең жок. Эмне болуп алып атасың бияктан дедим, ушуна машина алып. Тил кат жазып берди дедим. Айттым, сен тил кат деген билесизби эмне дедим. Эчтекеси жок, мына биздин документ деп көргөздүм да. Мен мына жерим бул. Биздики десем, карап туруп, түшүндүк да деди, кетип калды да. Антиги бер жакта көчө башчы да бир бала бар болчу. Алданып калганын билди окшойт. Билди да. Көчө башчы ошо баарын айтып койдук бизчи. Айтып коюп турула бизге вдруг бирдеме болуп кетпесин депчи. Анан ошентип жүрүп келатабыз, 18-19 жылы укмуш келип атат, аяктын баары биз болсо биз жак турат, биз барып карап коет, все нормально, все нормально. Мам эме деди, бул жакта салып баштабайлыкпы? Бирдеме кылбайлыкпы жок деди. Мен айттым, эртеси күнү келип туруп бузсам эмне кылабыз дедим. Бесполезный могунун баарын акчанын баары текке кетип калат го. Андан көрө папашанын үйүндө ошол жактар бирдеме кылып бербейликпи? Ошоган оңдоп түштүпчү. Бул акчаны бияка салып алып анан бузуп салса эмне болобуз? Мен болбой эле бант киши болбой калды, балам бияктын баары каша болуп атат деди. Анан ар жак бер жак баары эле жашап атат, кадимки эле соп-сонун элечи. Свети бар, соп-сонун эле жашап, окот кылып атышат. Эч ким эчтеке масштаб килейген да. Эми карасамчы, машина айдап кандай тегенип карадым да. Ошондо ойлодум да, мунун баарын эмне кылып бузат эми дедим да, ушунчалыкка чейин апаргандан кийинчи. Анан ойлонуп отуруп, эмне кой бирдемесин баштайлык дедим да. Анан жана туалет касылып, немелер эметилди да. Анан ошентип салып баштадык аны. Акырындан салып тиги жерин казып, тиягын кылып ошентип салып баштадык. Эмнеси болсо дагы кичине бирдеме кылып коелук дедим да. Ата жанакынтип эле басып эле ызычы болот да. Ошентип баштадык. Анан забор куруш керек деди. Анан забор курганда айттым, азыр пока заборго тыйын деле жок, азыр кое тургулачы. Ал заборго жанакынча курган, мен өзүм жашаган үйүм заборун бүтө албайт атам азыр. Мен бяган бүтүрө берейин дедим да. Эми ал канчалык ошакка ушунча барат экен деле ой жок да. Анан ушинтип туруп эле бир күнү дагы бирөө ушинтип басты да. Сиздер Роза деди, бирдеме деген ушуна келиптир да. Анан аны барып кайра көргөзүп айтсак кетти. Анан туята дедим, бул кошмар болуп атат го, эмне болобуз деп. Анан ошентип жанакы майдача салып эме баштадык да.
Анан келе мага айтып калды апам, тиги биякта амнистия башталып, ушакта жерлерде ушуну садындыргыч келип ушундай иштеп атат деди. А мен чын айтсам аны деле уккан эмесмин, эчтеке кылган эмесмин. Эмне кылыш керек экен дедим, ошонун баарын эмете бериңиздер. Эмне кылыш керек экенин, кандай кылыш керек экендерин жаза бериңиздер да. Ал жер деген баягы чоң апамдан болуп, анан папам каза болуп калып, анан мен кичи үйүнүм өткөн да бул жерчи. Токтоп туруш. Жооп бере бериңиз. Азыр